1.027.200 adam. Ayantı 169,9 çarşı kilometr. Birinci radyonun cıştığı. FM 104,1. Birinci radyo. Malumatı bizden olunuz. Саламатсыздарбы? Биринчи радиодо шак жүрүш саясий ток-шоу программасы. Саламатсыздарбы? Студияда Талайгүл Чабдарова. Кыргызстанда өткөн кылымдын 90-жылдарынан берки коррупциялык процесс талкууга түштү. Ким эмне менен байыган, мамлекеттен, элден эмнени жашырышкан, менчиктештиришкен, жеп алышкан деген суроо аргументтер менен айтылууда. Ал турсун айрымдардын аттарын да атап жатышат. Коррупцияга каршы кантип күрөшөбүз? Мыйзамдуу жолу, реалдуу мүмкүнчүлүктөр кайсылар? Мыйзамдары көп өлкөдө эмне үчүн мамлекеттик жана жеке менчик мыйзамдуу корголбой жатат? Ак эмгек маңдай тери менен байгандарды мамлекеттик мүлктү уурдап байгандардан кантип айырмалайбыз? Коррупцияны кантип тыябыз? Мыйзамбы же саясий эркпи же ашкана чакырыктары мененби? Биринчи радиодо 1 саат ичинде мына ушул багытта талкуу жүргүзөбүз. Биздин студияда юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев, коомдук ишмер Турсунбек Акун, саясаттануучу Алмазбек Ахматалиев бар. Саламатсыздарбы? Ошондой эле биздин уктурууга түз эфир аркылуу академик, легендарлуу парламент депутат болгон Жамин Акималиев агайыбыз жана саясаттануучу Кубан Абдымен дагы катышат. Анда биз маегибизди баштайлы. Алгачкы суроону мен Алмазбек агай сизге берейин деп турам. Мына бүгүн эле социалдык тармактарда сиз ушул жанагы коррупцияга каршы күрөшүүдө саясий эрктен жана коомчулукта активдүүлүктөн, мыйзамдардан эффективдүү, андан сырткары дагы эң негизги элемент бар. Ал коррупцияга каршы күрөштөгү кадр маселеси деген сыяктуу пикирди айттыңыз да. Ушул аргументти кантип бекемдейсиз? Чын эле ушундай сөздөрдүн чыгышына, талкуу жаралышына ушул кадрлар дагы себеп болуп атабы? Мен бүгүнкү постумда жазып койдум. Эми бери дегенде эми бул коррупцияга күрөшүү өтө татаал процесс да. Бирок ошол процессти мына анализдеп мындай бөлүп көрсөк, бери дегенде бир 4 элементи керек да. Биринчиден укмуштай чоң мындай коомдук муктаждык болуш керек. Коом өзү каалаш керек ушу күрөшкөндө. Коомго баары бир болсоң эч качан күрөш болбойт. Экинчи, жетекчиликтин саясий эрки болуш керек. Үчүнчү, албетте мыйзамдар болуш керек. Ошого багытталган. Анан төртүнчүсү ошол коррупция менен күрөшчү кадрлар болуш керек да. Бизде саясий эрк да бар. Бүгүн мыйзамдарыбыз да жаман эмес. Мына юридика илимдеринин докторлору айтар да кошумча. Анан менин оюмча бизде адистер жок. Мына любой жетекчи менен сүйлөшүп көрсөңөр, антикоррупционный политика боюнча Кыргызстанда эксперттер да жок, аналитика да жок, мындай терең изилдөөлөр да жок мүмкүн. Эмне үчүн жок? Эми ушундай болуп калды. Эми себеби көп эле болуш керек. Эми бир себеби мүмкүн мындай тереңирээк, чын эле реалдуу түрдө күрөшүү болгон эмес, болгонду каалаган да эмес буга чейин. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бу да керек. Анан учурдан пайдаланып мен дагы постума жазып кеттим. Биз бир коомдук фонд аркылуу, Сорос фондусу менен колдоосу менен мына 1 жылдык биз сертификалык курстарды ачып атабыз. Ошол антикоррупциялык саясат. Бул боюнча дагы уктуруунун жүрүшүндө дагы айтылат, кадр маселесине байланышкан. Чын эле Бекболсун агай ушул кадр маселесине байланыштуубу ушул коррупцияга каршы күрөшүү деген жогоруда Алмазбек мырза айтып атпайбы? А эмне үчүн биз 90-жылдардан бери эле ушул кадрга байланышып атабы, күрөштүн ишке ашпай жатканы? Эми биринчи коррупция деген эмне, ошого биз аныктама берип албайлык. Анткени биз бүт баарысын эле коррупция деп атабыз да. Деги медик дагы укол сайып коюп акча алса, мугалим да акча алса, ошонун бүт баарысын эле коррупция деп атабыз. Мисалы үчүн бизде коомдо коррупция жөнүндө так түшүнүк болуш керек. Антписек биз баягы объекти тапмайынча кантип күрөшөбүз, ким менен күрөшөбүз? Ошон үчүн мен ошол жерден ошо коррупциянын аныктамасын берейин деп атам. Бул коррупция деген мамлекеттик бийликке байланыштуу. Демек, коррупция деген бул баягы кысмат адамдагы адам өзүнүн укугун, анан бийликтеги ыйгарым укугун пайдаланып, ошо менен байыш керек да. Ошонун жакшы баягы материалдык бир
өзүнө пайда табыш керек. Мына ушул коррупция болот да. Ошон үчүн кимдер, мамлекеттик кызматкерлерби же бардык элеби? Мамлекеттик гана кызмат. Мамлекеттик гана кызмат. Мен ошол боюнча жанагы Армениянын опытын айтып берем. Мисалы үчүн биздин Армениянын туугандары жакында бир мыйзам кабыл алышты. Ошондо мамлекеттик гана кызмат боюнча, анан жергиликтүү өзүн өзү башкаруу ушул гана боюнча ушуларга гана тиешелүү деп алышты да. Ошон үчүн биз баягы биз бүт баарын эле коррупционер кылып койдук да. Анткени ошондой болгону бул мамлекеттик бийликке кыйын, жакшы, абдан жакшы, жагымдуу. Баягы тиги биз коррупция менен күрөшүп атабыз. Мисалы үчүн мугалим бир тыйын алып коюптур, 1000 сом алып коюптур, медайым болсо да бир 200 сом алып коюптур. Мына ушулар менен күрөшүп атабыз деп ушинтип баягы видимость создавать эткенге абдан жакшы. Ошон үчүн бул эң биринчи мына Алмаз коллегам айтып атат. Мисалы үчүн бизде мындай бир терең изилдөөлөр жок деп. Жок, терең изилдөөлөр бар бизде. Мисалы үчүн коррупция боюнча илимдин докторлору бар, кандидаттар бар, мына жазган кишилер бар да, а бирок ошону күнүмдүк турмушка пайдаланып атабызбы? Пайдаланып атпайбыз. Коррупция боюнча бизде биз 2003 жылкы ООНдун коррупцияга каршы күрөш деген ООНдун буунун Бириккен Улуттар Уюмунун конвенциясын 2005 жылы биз ратификациялаганбыз. Ошо конвенциянын 20-бир энеси боюнча биз атайын ушу мыйзамдарга өзгөртүү киргизишибиз керек болчу. Ошону биз киргизгенбиз. Азыр мисалы үчүн кылмыш кодексинин 319 статьясы, 323 статьясы, 320 статьясы, 97, 95тен баштап 99га чейин статьялары ошо коррупцияга тиешелүү маселе. Демек бизде мыйзам бар экен да, негиз бар, мыйзамдык негиз. Мыйзамдык негиз бар. Мыйзамдык негиз бар. Бирок баягы саясий эрк жок да. Бирок саясий эрк бар деп Алмаз мырза айтып атат. Жок, мындай да, бул баягы коррупционер мисалы үчүн биз кимди кармайбыз? Гаишникти кармайбыз. Баягы жолдо турганда, мисалы үчүн тыйын чогултуп аткан бирөөнөн 100 сом алат, бирөөнөн 200 сом алат. Ошо баягы коррупция деген системалык көрүнүш. Система деген эмне? Система деген мисалы үчүн жанагы эле көчөдөн тиги бизден айдоочулардан тыйын алган жөнөкөй эле сотрудник, милициянын сотрудниги ал жогору жака берет да. Мына мен эл түшүнүктүү болсун үчүн бизде мамлекеттик кызматтар сатылат. Депутаттардын мандаты ачык сатылат. Муну мамлекеттик депутаттар баягы жогорку кеңеш депутаттары мыйзамдаштырып алышты. Беттери кызарбай туруп элечи. Андан башка ар кандай кызмат, мисалы үчүн майлуу сүттүү жерде сөз сатылат. Өзүнүн баасы бар. Сатыш үчүн, алыш үчүн тыйын керек да. Ошон үчүн ушул бул система болуп калган да. Ошол системага жанагы сиз айткан саясий эрк мындай тоскоол боло албайт абы? Эми саясий эрк жок деп мен айта албайт элем. Себеби мына азыр ушул статья менен башка ушуга окшош статьялар менен кандай кишилер отурат бүгүнкү түрмөдө? Аны дагы эске алып коюшубуз керек да. Бывший премьерлер отурат керек болсо, туурабы? Депутаттар отурат, бир топ министрлер отурат дегендей. Бекбосын мырзага мен бир нерсесинен кошулгум келип атат. Мүмкүн жанагы изилдөөлөр болуп, кандайдыр бир мындай бир анализ жасалып, бирок ошол практикага ашпай атканы атышы мүмкүн да. Ошого ашпай атышы мүмкүн. Андай проблема болушу мүмкүн. Анан Бекбос мырзанын дагы бир экинчи нерсесин колдогум келип атат. Мындай да, коррупция деген бул сөзсүз түрдө мамлекеттик кызматчылар менен байланыштуу. Себеби мамлекеттик бийликте тургандардын гана кылмышы бул. Жөнөкөй тракторист, жөнөкөй чабан, алар коррупционер боло албайт. Себеби бийлиги жок. Мамлекеттик бийликте, мамлекеттик кызматта тургандын баары эле коррупционер боло алабы же баары эле болуп атабы? Жок, коррупционер болчу мүмкүнчүлүгү бар баарыныкы эле. Баарыныкы эле бар. Себеби алардын бийлиги бар, функционалдык милдеттери бар, укуктары бар дегендей. Туурабы? Бирок бирөө болуп атат, бирөө болбой атат да. Мамлекеттик кызматкерлердин менин жеке пикиримде 90% нормальный адамдар, коррупционер эмес. Бир 10% бүт мамлекеттик анан өз алдынча башкаруу системасын уят кылып атат да. Турсунбек мырза, мына 90-жылдардан бери өлкөнүн өз алдынчалуулугу, эгемендүүлүк деп келаткандардын катарындасыз да сизчи. Анан ошо эгемендүү өлкөдө ушундай коррупциялык элементтер 30 жылдап уланып келатканына эмне себеп болду? Анткени азыр жана ашкана чакырыктарын айтылып аткандын баардыгы ошо 90-жылдар мыйзамсыз менчиктештирүү, мамлекеттик мүлктү талап тоноодон улам келип чыккан деп айтылып атпайбы? Мен ойлойм, Кыргызда бир жакшы макал бар да, балык башынан сасыйт дейт да. Ушул 90-жылдарда ошо Акаев заманынан баштап ушул коррупцияга каршы күрөш туура эмес жолго баягы кыйшайганда атты мингенде эле кыйшайт деген да. Ушул кездеги ушул мына ошо Аскар Акаевич баштаган бийлик ошо принципиалдуулугун көрсөтпөй
баягы ошо коррупцияга барып өзүнүн балдарын, кыздарын депутаттыкка түртүп, акча берип, мамлекеттин эсебинен депутат кылып, анан ошол жерде иштеген чиновниктердин баардыгы ошол кезде легендардуу парламентти таратып, кууп, аларды куугунтуктап, аларды парламент ишин токтотуп, анан баягы тиги эмне карыш-кырчиктерди кийгизип Акаевка. Мына ошондон баштап, мына Алмаздар жакшы билет. Анан ошондон баштап анан коррупция ошол жерден башталган. Баягы Көлдө губернатору ошол кездеги. Мына ошондон баштап анан коррупция башталган. Аскар Акаев деп сонун татынакай турган академикти, 45 жашында президент болгон академикти, доктор наук, илимий чоң адамды мына коррупционер кылып салды. Мына ошондон баштап анан айтпадыбы, баягы май берсе да ала бергиле, кумшикер берсе да ала бергиле, чай берсе да ала бергиле, анан өзүңөр каалаганга сала бергиле. Акаевдин мына коррупцияны өзү баштаган да. Ошол кезде сөзүңүзгө аралды Турсунбек мырза, ошол эгемендүү мамлекет болсун, өз алдынча бололу деген ошол кездеги демократтар, мисалы сиз башында турган эмне мындай каршылык көрсөтүүгө, тоскоол болууга мүмкүнчүлүк болгон жокпу? Ошол Аскар Акаев менен күрөштүк да, пикет кылдык, митинг кылдык, ачкачылык кылдык, 15 күн деп турдук, канча күрөштүк, канча ага каршы чыктык, камалдык, сабалдык, урдалдык, туурабы? Бүт партия, бирок биздин колубуздан эч нерсе келген жок. Анткени жалаң коррупционный каналдар менен чиновниктердин баардыгы Акаевди колдоп кетти, анын бийлиги бар экен. А биз баягы орусча айтканда баягы эмне, жылаңач баатырлар болуп, көчөгө чыгып, пикет кылып, митинг кылып айтып, анан аңгычолу Аксыда кан төгүлүп калды. Аңгычолу айланасына баягы адамдардын баарын жыйнап алды, ошол баягы камчысын чапкан. Анан акыры эмне болду? Акыры кан төгүлдү Аксыда. Мына ушулардын баары ошо коррупциянын элементтеринин негизинде анан кан төгүлдү. Сиздердин аракет дагы ошондон улам натыйжасы болуп калды деп эсептесек болобу? Жок, бирок биз дагы такыр эле натыйжасы деген болбойт. Биз ошол мына дагы ушул жерде отургандар да билет, мына ошо демократиянын алгакы башталышын жол салдык. Көп партиялуулукка жол ачтык, жаманбы жакшыбы. Мына пресса ал кезде жок эле, КТР менен ЛТР, мына ошонун баардык прессалардын баары ачылды, көп партиялык ачылды, туурабы? Көптөгөн коомдук өкмөттүк эмес уюмдарга жол ачылды. Ушулардын баардыгына бекем турдук, пикет, митинг кылып, күрөшүп, камалып, сабалып. А бирок биздин колубуздан көп нерсе да келбейт экен. Бийлик деген бийлик экен да. Өзүнүн ишин жасап кетти да. Бекболсун агай кошумчалаган турасыз. Бул жерде баягы мындай да азыр бүт баардыгына Акаев күнөөлүү, Бакиев күнөөлүү деген болбойт. Анткени мына эгерде Акаев күнөөлүү болсо, Акаев кетти. Оңолот элек да. Бакиев күнөөлүү болсо, Бакиев да качып кетти. Оңолот элек да. Жок, башталган деп айтып атабыз. Башталган. Мындай да, мен өзүм оюмду айтайын. Ошон үчүн коррупцияга адамды күнөөлөштүн кереги жок. Коррупцияга система күнөөлүү. Ошо системаны түзгөн идеология күнөөлүү. Мына бул жерде КДКнын баягы өкүлдөрү отурат, бул жерде ошо эң биринчи баштаган. Мисалы үчүн биздин КДКнын ДДК деп коет, КДК деп коет кыргызча. Демократиялык кыймылда аты жакшы болчу, өзү жакшы болчу, бирок булардын чоң катасы эмне болгон? Булар чоң катасы, булар баягы коммунисттик идеология менен күрөшүп, бирок ошонун ордуна Кыргызстанды кандай жол менен курабыз, кандай өнүктүрөбүз деген өзлөрүнүн программасын беришкен эмес. Булар ойлошкон тиги батыштын, Европанын, тиги Американын либералдык идеологиясы келсе, Кыргызга сопсон болуп калат депчи. А либералдык идеологиянын негиз көзү эмне? Бул адамдын эркиндиги, баягы сөз эркиндиги, дин эркиндиги, анан баягы кандай гана болбосун сен өзүңдүн материалдык абалыңды оңдошуң керек деп туруп, ошондой bir чоң ката кеткенде, ошон үчүн бизде идеология кирген. Бул биз терең карашыбыз керек да. Биз азыр ушундай өтүп алдык. Мисалы үчүн баланча жаман, ошо кетсе анан оңолобуз депчи. Системалык түрдө өзгөрүү керек. Идеологияны өзгөртүш керек. Рахмат. Азыр биз менен байланышта академик Жамин Акималиев жана саясаттануучу Кубан Абдымен бар, байланыштабыз. Жамин агай, саламатсызбы? Саламатсыз. Мына жогоруда ушул багытта сөз болгондо профессор, юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашевдин айтканын уктуңуз. Биздин негизги катабыз системалык өзгөртүүгө жетишпей калганбыз, баш мыйзамдагы анан жана идеологиялык, укуктук кемчиликтер деп кошуласызбы? Мындай чындык бар, сөзсүз. Анан бул чындыгында туура айтат, коррупция маселесин биз ошо легендар парламентте 90-жыл көтөргөнбүз, кумтөргө байланыштуу. Ошондо коррупция деген эмне деп отура албай атканда бир акылдуу кишибиз айткан, коррупцияны кыргызча отурганда 7 башты желмоңуз деп. Чындыгында ошондой экен да, спрут деп да коет. Ошондуктан бул азыркы заманга келсек, эми тиякты айтсак боло берет, азыркы учурда коррупция калкыбызды катырып, өлкөбүздү өлтүрүп атат да. Мына жакында эле өкмөттүн расмий маалыматын уксам, жанагы көмүскө экономика деген 40%га жетиптир. Бул эмне деген шумдук? Демек, сазга баткандыкты билдирет да.
экономика отуруп калганда эмне үчүн ошол көмүскө экономикабызды көтөрүп бир кадай кала албайбыз? Ал эми коррупция тигиндей болду, мындай айткан менен чынын айтканда азык кесип эмне жетпейт? Коррупция менен чыныгы күрөш жетпей атат. Сөз жана саясий эрк керек, тигиндей мындай керек. Анан ушу коррупция менен күрөш кандай болот дегенди мен бир эки эле мисал келтиргим келет да. Мен өзүм башыман өтүп көрүп келдим. Грузия менен Армения. Грузияда 2004 жылы Михаил Саакашвили президент болуп келгенде Тбилисидеги Грузиядагы коррупцияны илгери Сталин атабызда жеңе албай койгон. Кийин чирип баратканда ошол кезде ГАИда коррупцияны Саакашвили кандай кылып жеңди? Эки жол менен. Биринчи, ошол ГАИ күч органдарында иштеп атканын баардыгын толугу менен кызматтан алды. Бүт баардыгын жаңы кишилерди койду, жаштарын койду, таза кишилерди койду, 100% кылып туруп, айлыгын 10 эсе көбөйтүп койду. Андан мен бир 2010 жылы барып калдым Тбилисиге. Көчөлөрүндөгү тартип, ал коррупцияны бермек, пара бермек тургай, жүрөктөр түшүп, тимеле тартип болуп калып, ошентип жоюп таштады. Мына Пашинян келди, иштеген 2 жыл болду, премьер болуп Арменияга. Мына саясий күчү да бар экен, практикалык иш кылып. Бажы кызматтан баштап туруп, бажы кызмат жана башка күч органдарын баарын алмаштырып таштады эле. Азыр ушул кезде коррупция жок болуп калды. Жамин агай, жогоруда биздин студиядагы маектештер белгилеп атпайбы? Жана биздин Кыргызстанда мисалы башынан эле системалык өзгөрүү болбой калган деп. Анан ошол эле легендарлуу парламент болобу, ошо 90-жылдардагы өлкөнүн тагдырын чечип тургандар ошол системалуу ушундай өзгөрүү болуш үчүн же жанагындай мыйзамсыз менчиктештирүү, мыйзамсыз аракеттер болбошуна шарт түзсө болот беле? Ошондо баягы система башынан оң жолго түшөт беле? Сөз болмок. Биз жанакыл ошол легендар парламентте биринчи ушу коррупция менен күрөш кумтөрдөн башталды да. Мына легендар парламент эмгеги ошо кумтөрдү боюнча Акаевдин алып келген долбоорун проектибизди жактырбай кайра кайтардык да, жактырган жокпуз да. Бул мынакей коррупциянын туу чокусу, коррупциянын башталышы. Ошого карабастан легендар парламент ошого садага чабылбады. 94-бир жыл эрте ошол коррупция менен күрөшөт булар. Менин кемчилигим айтат, кумтөрдү айтат деп туруп, бизди кубалап чыгып, конституция өзгөрүп, өзү коррупциянын атасы болуп калбады ошондо. Ошондо Акаевдин айткан сөзү бар бир жыйнашта. Бул коррупция деген ак үйдүн 7-кабатына жетти деп көрсөзүн айтып атты да. Мына ошол жерден башталып калды. Экинчи себеби туура жана мыйзам келгенде. Ошол кезде приватизация деген бар экетте, чынын айтканда биздин депутаттар, биздин да күнөөбүз бар. Ошону мындай байкабай туруп, терең маани кылбай туруп, биз ошо мыйзамды кабыл алып бергенбиз да. Алда Акаев күчмөн. Ошо приватизация мыйзам кабыл алгандан кийин өлкөнүн талаптарап, ошо жанакыл коррупциянын өсүшүнө абдан түрткү болуп кетти да. Мына ушул эки себеп. Рахмат. Ошол мыйзамдаштыруу жанагы мыйзамсыз менчиктештирүү деп атпайбызбы? Ошол учурда мына көпчүлүк азыр бүгүн жана ашкана чакырыктарынан улам чыккан билдирүүлөрдө, талкууларда айтылып атат, анын ичинде мыйзамдуу, банкротко учураган, жок болуп бараткан мекеме ишканаларды дагы бутуна тургузган ишкерлер болгон, менчиктештирип алгандар болгон. Бүгүнкү күндө алар бир топ адамдарды иш менен камсыз кылган деп. Анан ушул экөөнү кантип айырмалайбыз эми? Мыйзамсыз ким кантип байыды, мыйзамдуу ким кантип байыды деген маселе чыгып атпайбы? Мындай да, бизде мындай бир түшүнүк пайда болду да. Ошол кездеги колхоздордун баарын, заводдордун баары эле мыйзамсыз приватизация болгон. Ошол приватизациядан тийген менчигин бүт эле алыш керек. Жоготуш керек, кесиш керек деген саясий мындай бир түшүнүк пайда болуп атат да. Менин оюмча бул туура эмес. Азыр терең касып көрсөк, мен ойлойт элем бир 80% мыйзамдуу эле приватизация болгон. Себеби приватизация жөнүндө целый концепция кабыл алган ошол легендарный парламент, мына Жамин Акбаевич айтып атат. Приватизациянын негиздери деген атайын конституциялык мыйзам кабыл алынган. Ваучер чыгарган, туурабы? Приватизациянын көп жакшы жагы бар. Себеби приватизациянын негизинде жаңы мындай баягы ишкерлер пайда болду. Айыл чарбасын приватизация жасагандан кийин айылда фермерлер пайда болду, мисалы. Алардын баарын эле жаман дей бергенде болбойт. Маселе сиз айткандай мыйзамсыз. Вот эми мына азыр мына жанагы сиз ашканадагы деп айтып кеттиңиз. Азыр мына бир кейс пайда болду, мына илимий сөз менен айтканда мына бир түшүнүк пайда болду. Эми укук коргоо органдары азыр ошону анализ жасап көрсүн. Кайсынысы мыйзамдуу болду, кайсынысы мыйзамсыз болду. Эгер ошого колдору жетсе бүгүнкү күнү. Себеби андан бери 20 жыл өттү. 20 жыл өттү, мына юристтер айтат. Тапкан күнү дагы эми ал срок давности деген бар, туурабы? Ушул сыяктуу нерселер бар да. Ошон үчүн
приватизациянын баарын эле шек сана бербешпиз. Анда ал өтүп кете берсин, жөн эле коелу дейсизби? Жок, аны жазаш керек. Бирок баарын эле, мисалы столовыйды алган, кичинекей бир комокту сатып алган кишилердин баарын эле ошондой кылган болбойт да. Мына чоң заводдорду эми анализ жасап көрсүнчү. Бирөө дагы бир да жолу мына бекерден чурулдаган жок. Революция болгондон бери мына Бакиев келгенде дагы атайын комиссия түзүлгөн. Эсиңиздерде, Акаевдин мүлкүн табабыз деп Бекназаров комиссиянын төрагасы болуп туруп, атайын издеп, чет өлкөлүк адвокаттарды нанимать этип акча төлөп бергенбиз. Бир да Акаев деген фамилияны таппай курган. То есть башкача айтканда, бул өтө татаал маселе да. Коррупциянын өзү мындай терең ойлонгон, жашырылган кылмыштардын тизмесине кирет да. Ошон үчүн аны ачыш дагы ошончо эле кыйын. Бирок ачыш керек. Саясий эрк болсо, ошондой адис, эми мына мен жанагы маселе келип атат. Мына изилдеп атат. Бүгүн адистер жок. Декларация боюнча адисибиз жок. Бекбосын мырза. Анан кайсын айтабыз? Дардаш керек кадрлар. Рахмат, биз менен байланышта саясаттануучу Кубан Абдымен бар. Кубан Абдыменович, саламатсызбы? Саламатсыңар. Мына бүгүнкү күндө ошол жанагы биз айтып аткан жогорудагы ар кандай чакырыктар, жарандык коомдун активдүүлүгүнөн улам айтылып жаткан маселелер кайсы бир деңгээлде чындыгы бар, бирок ошол эле учурда баардык нерсе мыйзамдуу болуш керек деп атабыз да. Биз жогоруда мына окумуштуу профессор Бекбосун Бөрүбашев айтты, биз эң башында эле эгемендүүлүк алгандан кийин идеологиялык, укуктук жактан кемчиликтерди кетирип койгонбуз деп. Аны ордуна келтирүү мүмкүнчүлүгүбүз барбы? Мисалы ошол эле окумуштуулар мына биздин студияда дагы отурат. Булардын алдындагы милдет кандай болот? Албетте, бул жагынан укуктук изилдөөлөр керек экендиги талашсыз албетте. Бирок коррупцияны укуктук негизде изилдеп аткан мамлекеттерде деле коррупция жойулбай ошол эле жашап атат. Менин оюмча бул жерде коррупцияны эки жолуттан карап көрүш керек, экиге бөлүш керек. Биринчиси жанагы чындап келгенде мамлекеттин өнүгүшүнө таасир кыла тургандай мазмуну дагы, көлөмү дагы, таасири да күчтүү болгон коррупциялык деңгээл. Анан экинчиси азыр биз ал тууралуу уже такыр сөйлөбөй калдык окшойт, бытовой коррупция деп атпайбызбы? Бытовой коррупция деген азыр ошо үстүндө турган чоң коррупциянын түп тамыры болуп калды. Бытовой коррупциянын баардыгын эл колдонуп, ошого таянып, андан кийин анан бийликтеги чоң деңгээлдеги коррупцияга жетип атабыз да. Ага ишенгенден кийин уже мен кыла турган иштин баарын өзүм кылат экенмин, колдон келгенин баарын жасайм, керек болсо сатып алам деген көз караш бизге калыптанып калды. Ушул чоң изилдөөнү талап кылат. Ал эми бытовой коррупцияны изилдегендер мында мурун деле болгон. Өнүккөн мамлекеттерде керек болсо азыр алдыңкы чыккан демократиялык мамлекеттерде деле коррупциянын баарын тең карап атышпайбы? Бирок ал жерде бытовой деген коррупцияны мен угуп көрөлөкмүн азырынча. Бизде жанагы айтып аткандай справка сатып алсаң дагы, мектепке барсаң дагы, керек болсо мына водительский право алыш үчүн окуп атканда да коррупциялык механизмдердин бар иштеп атпайбы? Демек бул элге сиңип кеткен да. Менимче бул жерде эң эле чоң нерсе коррупциядан айрылыш үчүн жанагы кадр саясаты деп айтып атканыбыз бул бир чоң маселе. Бирок экинчиси үлгү керек да, үлгүнү кыла тургандай контролдуу маселеси керек болот да. Көзөмөлдүк. Саясий эрк бар, бирок саясий эрктин артынан уланысы болуш керек да. Уланысын кыла турганда жана контролдоо күчтөрү такыр эле иштебейт. Мына коррупцияны таптык, мына таптап көрсөтүп атабыз. Мына мондайлар кылынып атат деп айткан сөздөр үстөккө босток эле чыгып атпайбы? Мына Кыргызстанда социалдык тармакты карап көрсөңөр, коррупциялык иштерге байланыштуу айтпаган бир да күн калбайт. Бир да күндө социалдык тармактарда коррупцияны күнөөлөгөн, момундай деп бирөөнү бетин ачкан постторду көрсөк болот да, бирок аларга реакция болбойт атпайбы? Демек бул жерде жана кадр маселесинде да тиешелүү нерсе. Экинчиден, жанагы саясий эрктин кийинкиси багы укуктуу органдар болобу, укуктуу уюмдар болобу, алардын контролдук териштирүү функцияларын баардыгын бир жолго салыш керек болот да. Бул жанын алганда Советтер Союзунда ошо контролдук функциялар аябай катуу иштеген. Керек болсо ЦК КПдан эмес, бийликтегилерден эмес, контролдук функциясы бар бир чоң уюмдар бар болчу. Алар керек болсо биринчи секретары дагы, генералдык секретары дагы ордуна кое тургандай укугай болсо, эгерде далилдер болсо. Рахмат. Бизде ошондой орган болбойт да. Рахмат. Турсунбек мырза. Мен бир айтайын дегеним, бул жерде баягы араң турган көз эле чыгып кетти өзү дегендей, бул акыры чыга турган нерселер да. Анткени өзүңөр билесиңер, мына сиз айтып аткан жана ашкана дейсизби, соц сеттерде болуп аткан катуу талкуулар, бул эртеби кечпи айтылмак да.
айтылмаган. Анткени элдер азыр мына жанымда тургандар дагы калп айттырбайт. Ошо элдер бай кедей болуп бөлүнүп калды. Байлар өзүнчө хан сарайларын баарын салып алган, укмуш зданиянын баары бар, минген машинелердин эми шумдук укмуш да. А кедейлердин күндөлүк тамакка кыйын, абалы кыйын. Күндөлүк балдардын эмесин төлөй албайт, өтө оор да. Анан могу дагы жаман иш могу пандемия болгондон кийин ого өтөр эл экиге бөлүнүп калды. Бир тарап анан азыр элдер мына ачка болгондо, курсагың ачка болсо элдер ызалуу да. Анан ушундай жана балдардын чыкканын эч кандай эме көрбөш керек анында. Ал балдар, алар болбосо башкалар чыкмак. Все равно кыргыз деген эч кимден тартынбаган элде, все равно чыкмак. Бирок ушулардын чыкканын мындай душман кылбаш керек да. Буларды татынакай, бул балдардын бирөөнүн тажрыйбасы бар, бирөөнүн тажрыйбасы жок, бирөөнүн баары эле мисалы Бекбосун мырзадай юридический баардык жагынан подкован эмес мисалы. Бирөө ошон үчүн бул балдар чыгып атат, жүрөгүнөн чыгып атышы мүмкүн. Буларды чакырып, жолугушуп, мамлекеттик органдар, мына депутаттарга жолугабыз дейт, бара албай атабыз дейт. Президентке киребиз деп, кабыл алса болот эле деп суранып атышат. Президентибизди сыйлап атат. Бир жөнүндө жаман сөз айткан жок президент жөнүндө. Ал киши коррупцияга баштады, эми биз да ошого жардам берели, биз да кабыл алсы деп атат. Кыскасы булар менен, бул жигиттер менен, кыздар менен сүйлөшүш керек да, туура түшүндүрүш керек. Мына юридикалык жагы 90 кандай башталган, кандай приватизация болгон, мына азыр Алмаз айткандай, кандай жолдорду базып өттү, кандай тонкостор бар, мунусу болобу, бул болбойбу. Бул балдар менен сүйлөшүш керек. Эми баягы бир топ чарба эмеде иштесе да, тармакта да, бирөө МВДде иштеген экен, бирөө ГКНБде иштеген жигиттер экен, прокуратура. Бирок эми ушул биз баскан саясий жолду басып өттү алар. Көп кыйынчылыкты көрдү, конечно, балким көргөн жок да эми. Ошон үчүн биз баягы аталары катары, агалары катары жолугушуп, сүйлөшүп, обсуждение кылып, тегерек стол кылып, бул балдарды эметпеш керек. Баягы бизди мени камап салат деп атат, тигинтип атат. Эч ким камабайт аларды. Камабаш керек сөз эркиндиги боюнча мен. Бирок просто туура түшүндүрүп, элге айтыш керек да, ошо юридикалык жагын эметишибиз керек да. Бирок биз ушул ситуацияны пайдаланышыбыз керек. Личносттора кирип, аларды бир тигинткен болбойт. Наоборот, кайра аларды биз иштешибиз керек ошолордун. Иштеп, бирок деген алар жанагындай адамдардын укугу да бар да. Бир адамды, мисалы, коррупционер деп айткан менен, ал адамды бир каралаш үчүн анын далили керек. Анан бир адамдын деген баланча машине тамы бар экен, баланча машинеси бар экен деп, ал далил керек да. Жөн эле бир эле жакты айтып. Жөн эле жала жабуунун курмандыгы болуп калбаш керек да. Мисалы андайды сиз дагы башыңыздан өткөрбөйсүз. Мына мисалы мени канча каралап атышат, башкалар боюнча, мисалы өзүңөр Батукаев боюнча, башка боюнча канча телевизор, ушундай ар ким адамдын укугу бар да. Анан дагы ал балдарды эртең каралап чыгышы мүмкүн. Ошол эле балдарды каралап чыгышы мүмкүн эртең менен. Баланча деген баланча партиянын мүчөсү момундай экен, тигиндей экен деп. Ал балдар дагы анан капаланат. Туура? Үшөөбүз дагы мисалы караласа, баардык убакта далил болсун. Ошол далил менен сүйлөсүн, фактылар болсун, пожалуйста, эч ким эчтеке дей албайт. Анан эле 600 үй бар экен, анан 80дей ишканасы бар экен. Анын үчүн далил керек да. Далил менен сүйлөсүн, пожалуйста, эч ким эмес. Ошол жана биз коррупционерлер жана башка деп башка жанагы активисттер тарабынан айтылып аткан адамдар, жарандар, мурдагы мамлекеттик кызматкерлер сыяктуу эле бизде азыр ал улумундун өкүлдөрү катары болуп калды. Ошол эле легендарлуу парламенттин депутаты болуп жүргөндө Жамин Акималиев агайыбыз өзүнүн жанагы өзүнө бериле турган айлыктан берилген акчадан кечип, аны ошол чогултуп, кедей ушундай жетишпеген үй бүлөлөр алсын деген өзү чечим кабыл алган экен деп мына бүгүн эле социалдык тармакта чоң талкуу жаралып атат. Алмазбек мырза дагы мамлекеттик кызматта иштеп, губернатор болгонсуз. Анан ушундай учурларда сиздерде да мүмкүнчүлүк болду беле? Мындай бир ар кай жагынан байкаштырып көрүп, бир нерсени менчиктештирип алып, мындай азыр ошол бай олигархтардын катарына болуп калышыңыздар мүмкүн беле? Мен жана айтып кетпедимби сиздин сурооңузга. Мындай бир определенный деңгээлден өйдө, ар бир мамлекеттик кызматкерде коррупция менен алектенгенге мүмкүнчүлүк бар. Азыр деле бар. Азыр деле бар, мурун деле болгон. Себеби анын оорду ошондой да. Ал бийликтин өкүлү да. А жерде бир подписи, мисалы 1 миллион сом болуп кетиши мүмкүн. Туура, ушул сыяктуу нерселер бар да. Ошон үчүн баягы мамлекеттик кызматкердин абийири, ички дүйнөсү таза болуш керек. Мыйзамдан коркуш керек. Кудайдан коркуш керек деп атабыз, ата бабанын арбагынан коркуш керек деп атабыз, Манастын арбагынан корксун деп атабыз, Эми бирок ушул айткан нерселерди биз мындай ченей албайт экенбиз да. Туурабы? Мындай тандап атканда, дайындап атканда баары эле жакшы көрүнөт, резюмесин карасаң укмуш, анан эле акмак болуп калып атпайбы кээ бирлеричи.
Ошон үчүн жана Кубан мырза аябай жакшы айтты, баягы көзөмөлдөө функциясы болуш керек, алдын алуу функциялары болуш керек. Эми дүйнөлүк практикада, дүйнөлүктү айтпайм, мына биздин эле Грузия, Армения деп айтып атабыз. Прибалтика мамлекеттерин карагылачы, мына Эстония, Литва, Латвияны, даже Польшаны карагыла. Мына бүгүнкү Украинаны карагыла. Ыкмалар толтура. Ошого азыр коркпой, үркпөй эле барышыбыз керек. Ал жерден мисалы жанагы 35 жылдан конфискация кылсын деген мыйзам мен точно билбейт экенмин, Арменияда чын эле барбы жокпу. Бирок незаконное обогащение деген статьяны биз эч жагы эле кабыл алганбыз. Туурабы? Бери дегенде бир 10 жыл болду. Мен дегенде. Эми бирок колдонбой атпайбы ошол? Незаконное обогащение боюнча азыр мисалы любой далдей албайсыңбы? Камада. Масыл ушундай болуп атпайбы? Бул жерде абдан жакшы маселе көтөрүлүп кетти. Туура Алмаз мырзага мен кошулам. Мамлекеттик бийликте жүргөн адам бул публичный адам. Жанагы биз сындап атпайбыз, мына кээ бир айтып атпайбы, эмне үчүн мамлекеттик бийликтегилерди сындайсыңар деп. Анткени алар деген алардын чечимди кабыл алганга мүмкүнчүлүгү бар. Ошо чечим менен же өзү бай болот, же эл бай болот. Ошон үчүн алардын укугу абдан жогору. Ошон үчүн биз сындашыбыз керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы 323 статья берени бар. Кылмыш кодексинде незаконное обогащение деп коет, мыйзамсыз баю деп коет. Ал деген бизди иштеп атат. Бирок биз аны бир эки эле жолу колдондук, Түлөевке колдондук. Бир эки эле. Мисалы үчүн бийлик өзүнүн оппонентине колдонот да. Бийлик мисалы үчүн оппоненти жакпай калса, ошо оппоненттин куйругун толгоп коюш үчүн кечирип коесуздар. Ошону ордуна коюп коюш үчүн ошон үчүн колдонот. Андан башка убакта колдонбойт. Мына ушуну иштетиш керек болчу. Анан үчүнчүсү жанагы Тукем абдан жакшы туура айтып кетти, балдар боюнча. Мына биз жанагы ашкана деп атпайбызбы? Бүт баарыбыз ашканада сүйлөгөн сөздү балдар ачыкка чыгарды. Ошон үчүн биз буларга рахмат айтыш керек дагы, буларга биз жардам беришибиз керек. Эгерде кыргыз эли келечекте тентип кетпесин десек, кыргыз эли келечекте өнүксүн десек, мисалы үчүн 200-300 кыргыздын кызыкчылыгын биз карабашыбыз керек. Туура. Мына 200-300 гана кыргызды Кыргызстандын байлыгын басып алышты. Мына ошону булар ачык айтып атат. Төртүнчү маселе приватизация боюнча. Приватизациянын ар кандай түрлөрү бар да. Мисалы үчүн приватизация деген баягы менчиктештирүү деп коет да. Мисалы үчүн ал жанагы тейлөө чарбагын кээ бир мамлекеттер өндүрүштү, мисалы үчүн экономиканын негизги базасын эмне түзөт? Менчик түзөт, анан өндүрүш түзөт. Мына өндүрүштү мамлекетке калтырышты дагы, тейлөө мисалы үчүн соода татык дегендей мындайды коюп коюшту. Со туризмди бөлүп берип коюшту. Биз ошондой кылышыбыз керек болчу. Мына биз 90-жылдарда приватизацияны баягы айтканда биз бүт бардыгын Атүгүл айылдагы тиги койго чейин бөлүп кетишти. Бул деген ошо приватизациялык саясаттын туура эмес экендигин көрсөттү. Мен эми туура эмес экендигин далилдеп берейин. Мисалы үчүн мына пандемия келди бизде. Халыктын 30%-не жакыны же үй жок экен, же жумушу жок экен, же астында бир дасторконунда наны жок экен. Мына ошолордун бүт бардыгынын менчиги жок. Мамлекет болсо аларды баягы 5000 сом сыяктуу, 10 000 сом сыяктуу, мүшөгүн сыяктуу бере албай атат. Мисалы үчүн башка мамлекеттер акчалай берип атат, тамак ашын берип атат. Биздин мамлекет бере албай калды. Эмне үчүн десе, биздин өкмөт башчысы аныкы да туура. Менде дейт, колумда эчтеке жок дейт. Анткени биз бүт өндүрүштү, бүт сооданы, бүт туризмди, бүт кыймылдаган транспортко чейин бүт бардыгын бизнеске бергенбиз. Бизнес деген мына бизнес өлүп атсаң дагы ал өзүнүн бизнесин кылыш керек. Мына ошол убакта жанагы бет кап, маска канча сатылды. Дарылар кымбаттап кетти. Жоопкерчилик кимде эми ушул маселелерде? Мына жоопкерчиликтердин бүт бардыгы тең мамлекеттик саясатта. Мамлекеттик саясатты ким аныктайт бизде? Мына биздин баш мыйзамыбыздын экинчи чоң кемчилиги. Азыр бизде мамлекеттик саясатты аныктаган мамлекеттик орган жок. Жогорку кеңеш аныктабайт. Тиги президент аныктабайт. Анткени ушул экөө шайланып келген да. Ошон үчүн биз баягы үстүрдөн эле Асан күнөөлүү, Үсөн күнөөлүү деп эле адамдардан издебей, биз тереңирээк кирели. Эгерде мисалы үчүн мына силер серепчи деп чакырып атасыңар, биздин серепчилердин дагы өзүнүн бир милдети болуш керек. Биз жөн эле баягы санап эле кээ бирөө жөн эле макалдатып укмуш сүйлөшөт, жөн эле таңдайынан чаң чыгып. Бирок санап эле кетпей, ошонун талдоо жүргүзүп, анан жолун көрсөтүш керек. Турсунбек агай, мен айтайын дегеним талап келеме да. Мына азыр эмне үчүн азыр катуу талкуу болуп атат? Жана балдар чыгып атат, алар да мен жүрөктөрүнөн. Анткени ошол мурдагы чиновниктер көздү кызытып, тайраңдашып, ушунчалык зданиянын баарын салып коюшкан, үйлөрдүн баарын салып коюшкан, эми бүт бардыгы да, баары бар. Үй бүлөсү, аялы да камсыз болгон, балдары да камсыз болгон, бүттү. Карапайым адамдардын абалы. Ошону көрүп туруп элдердин баары ого бетер жини келип атат. Эми ошондой чиновниктер жүрөт да. Мына биздин президентибиз азыр коррупцияга каршы күрөштү эметти, туурабы? Күрөшүп аракетин көрүп атат.
Мен дагы айтам, эгерде 3 жыл, 4 жыл мурун өкмөтүбүз ушул ишти баштаганда бул балдар демилгени албайт эле. Өкмөт өзү алат эле бул демилгени. Алып туруп далай бир тобун каматып, алсын алып турабы? Баягы потому что мыйзамсыз кызмат абалынан Алмаз айткандай байыгандар толтура да. Ошолордун баарын казынага төктүрүш керек да. Баарын эмес, конечно. Бирок мен ал балдарга бир нерсени кайрылам да, энелерибиз катары, уулдарыбыз катары. Бирок кандай болгон күндө дагы эмоция менен айтып атышат. Бирок биз азыр мыйзамдын чегинен четтеп кетсек, мыйзамдын чегинен четтеп, бардык нерсенин баары только мыйзамдын чегинде аракет кылышыбыз керек. Кандай болгон күндө дагы, эгерде биз азыр четтеп кетсек, анда бизде эмне башталат? Анда биздин бири-бирин уже өлтүрүү башталат. Уже тигине эметкенден тигине барып 10 000 киши чогулалы да ушул жерден нотариально алып келели да, регистрация кылалы да. Бул эмне деген? Бул уже башкача. Бул эгерде биз ушул жол менен кете турган болсок, анда мамлекеттүүлүктү жолу, анда бири-бирин уже канжар менен уже өлтүрө башташат. Мамлекеттин бүтүндүгүнө өзүнүн таасирин аябай чоң зыяны келет. Ошон үчүн бир мамлекеттик коррупционердин бетин ачабыз, ошонун мүлкүн тартып алабыз деп бүткүл мамлекетке доо кетет. Ошон үчүн бул жерде аларды кустуруш керек. Кызмат абалынан пайдалангандар эл алдына каматыш керек. Бирок бардыгын мыйзам чегинде аракет кылыш керек. Мыйзамдан четтесек болду. Ошол жерден мамлекеттин устою бузулат. Туурабы алмаз? Устоюнан кетебиз. Биз анда мамлекетти мына Бекболсун энеси айткандай кармай албай калабыз. Токтото албай калабыз. А бирок мына биздин юристтерибиз кандай нерселерди айтып атат? Бирок юристтердин айткан акылдары, берген эксперттердин акылдары эмне үчүн пайдаланбай атат? Ошону эмнеден көрөсүз? Жок, мамлекеттик органдар деген буларды чыгып сурап, тиешелүү жерге коюп болсо да, кызмат бербесе дагы акылдашып туруш керек да, мисалы. Мисалы мен жаманбы жакшы өзүм кеңештерин берип атам, мына бийлик менен иштешип атам. Менин жаманбы жакшы кандайдыр бир кеңештерим угуп атат деп ойлойм. Эми булар дагы барып алып туруп бардыгын эмете албайт да, мени мындай кыл деп, туурабы? Ар биринин скромносту бар, бирөө бар. Пайдаланыш керек да. Ошол эле талдоочулук. Акылдуу адамдар көп бизде. Мына туура айтат, концепциялар толтура, мыйзамдардын баары жакшы. Мына кече ошол балдардын бирөө айтып атат кече. Эгерде сен депутат болуп келсеңиз, эмне кылат элеңиз деп сураса, бирөөдөн бир жигит айтат. Мен могу закондордун 100% баарын отмена кылмакмын дейт. Кандай түшүнсөк болот? Закондордун баары бүт отмена кылмак, бирөө туура эмес дейт. Эми мындайга барбы, кантип закондорду үй бүлөлүк жөнүндө, балдардын укугу жөнүндө закон, устойду карап турган закон, бүтте кылымдан кылымга келет го закон бар. Кантип алар туура эмес деп айтасың? Мындай бир жактуулукка жол бербеш керек да. Закондор бар, туура эмес деп. Мына анализ кылсын андай болсо туура, мына мондай закон бар, мына бул иш сыяктуу. Ошол жанагы эксперттер менен, окумуштуулар менен өз ара карым катышты, жанагы өз ара бир талдоо иштерин жүргүзүүнү, мисалы сиз мамлекеттик дагы кызматта окумуштуу катарында жүргөн, ошону эмнеден көрөсүз? Кантип кылса болот? Бизде эгемендүүлүк башталгандан бери эле биздин ички саясатыбыздагы, тышкы саясатыбыздагы илим билимге эч тиешеси жок. Эч ким анализ жасатып, анан ушунун негизинде тиешеси болуш керек эле да, э? Албетте. Союз убагында деген Албетте. Ошон үчүн азыр окумуштуулар көчөдө басып калган. А сизге окшогон мамлекеттик кызмат менен окумуштуулукту айкалыштырып жүргөндөр ушуну сунуш кылса болот беле? Жок, биз эми мына Бекболсун мырза, мен баарыбыз эле сунуш кылып атабыз. Мына бүгүн эле менин постумду окусуңуз, биз эле сунушта. 3 күн мурун мен жанагы Акипрессте өзүм мнение деген немеде анда жазып көрдүм. Мындай да окумуштуулардын керектүү экенин мына коронавирус көрсөттү да. Врачтардын керектүү экенин коронавирус көрсөтүп койду. Мугалимдерди сыйлаш керек экенин, урматтап, аздектеп, аларга жакшы баяна төлөш керек экенин да көрсөтүп койду. То есть турмуш өзү эле мындай силкип коюп атат да. Анан мындай да бирөө айтты эле, ушул азыр сиз айтсаңыз мен эстеп атам. Негизи жакыр мамлекетте бай болуп, анан ошол байлыгын ачыктан ачык көрсөткөн нерсе уят болуш керек. Уят болуш керек. Кошунаң наны жок отурса, сен болсо чалчактап той берип, анан жүрсөң, бул бизде же мыйзамдан коркпойт, же жанагы идеология деген Бекболсун мырза айткандай бир ички бир турмуш болуш керек да. Туурабы? Коку элимде дейт, Биз элимде дейт дегенде, наоборот, эрегишкенге өтө албадык. Тиги мындай той берипти, мен андан да чоң. Уят болбойн элимде дейт. Коштам эмне дейт? Кудам эмне дейт мени деп ойлобойбуз да. Тескерисинче бай болуш керек дегенсиз. Тескерисинче бай болуш керек. Анан байлардын психологиясы, байлардын рекеттин психологиясы, ким болосуң, президент болом, мондай бала кезинен депутат болом, эмнеге десе байым. Бизде мамлекеттик кызмат, депутаттык жана министр жана башка кызматтардын бардыгы бул бай адамдар деп элестетип калышты да. Чын эле ошондой болот да. Чын эле ошондой болуп калды. Ошон үчүн мындай да, мындай жакыр депутат жок. Эми бир экини болбосо мындай бир
Биз ошондой системаны түзүп алдык өзүбүз. Кечирип коет. Мисалы мен акыйкатчы болуп 5 жыл иштедим, комиссиянын төрагасы болдум 3 жыл, 8 жыл мамлекеттик кызмат иштедим, азыр андай эмес. Ал жерде акча жок. Бюджеттин акчасы болду, эчтеке жок. Бирок ошол коррупция кылса, собственный коррупция кылса болот болчу да. Сон топ мына алмаз туура айтат. Бирок тилекке каршы жана балдар, мына чыгып аткан, сындап аткан балдар анайындар. Алар жана бир эле жакты карала мындай байларды гана, коррупцияны гана көрбөй, мында таза иштеген нәрсе сурай берет. Мисалы мен эчтеке мына жөө жүрөм көчөдө. Мен менен жүргөндөрдүн бардыгы бүт эми шумдук. Мен жашымдагы жаш кийинки эле жаштарды карап кой. Татынакай эле жүрөбүз. Эчтеке бир ошон үчүн Уялчы эчтеке. уялчы эчтеке. Сиз менен чогуу эле ошо демократия деп, Кыргызстандын келечеги деп жүрүп, бирок башка багытта ошол байып, приватташтырып дегендер да болду да. Ошолордун фамилиясын атап атпайбы тиги балдар. Ошо мен менен жүргөндөр, мен менен Кожзаводко эме Сүрөлөбөс менен барып келгендер, фамилиясын азыр атап атышат. Эми айтпай эле коеюн. Атап атышат. А мен баягы эле Турсунбай акын баягы эле жүрүп атам. Ошон үчүн ал балдарга дагы бир сунушум, ошо кичине тазараак болгон адамдарды көрсөтүп койсо, мына бул адамдар анткен жок деп көрсөтүп койсо, мында эки жактуу болот эле деген оюм да мен просто. Ошол мыйзамдуу түрдө экөөнү айырмалаш керек болуп атпайбы, Бекбосун мырза? Бул жерде абдан жакшы маселе көтөрүлүп атат да. Мисалы үчүн биз мамлекетти кантип башкарабыз? Мамлекетти мыйзам менен башкарабыз дейт да. Чындыгында бул ушундай болуш керек. Бирок негизинен бирок биздин ата бабалар биз деген эми мактансак катуу мактанабыз да, кыргыздарчы. Арибиз тигиндейбиз, мындайбыз депчи. Бирок мактана турган жерибиз бар. Мына манас атабыз бар, кыргыз улуу кыргыз дөөлөтүн курганбыз. Мына ошол убакта мыйзам эле эмес, мына мамлекетти тиги көчмөн цивилизациясында, көчмөндөрдүн цивилизациясында мамлекеттик түзүлүштү адап, ахлак менен башкарган. Жана мына мисалы үчүн мен байып кеттим, кой, уят айланайын, тигиндей мындай эл жаман көрбөсүн, тиги ачка отурат деген адап, ахлак менен башкарган. Биз азыр бүт баардыгын толук эле юриспруденцияга өткөзүп койдук. Анан ошону дагы баягы тиги жазган нормаларыбызды көчүргөн, бирөөлөн көчүргөн нормаларыбыздын бүт баарысын бузабыз өзүбүз кайрачы. Ошон үчүн ушулга маселеге келиш керек. Экинчи маселе, мына сиз мыйзам жагын сурап атасыз. Мисалы үчүн бизде эмне үчүн бүт баардыгы саткынчы болуп калды? Эмне үчүн бүт баардыгы элеме болуп калды? Биздин мыйзам мына эң негизин айталы, шайлоо мыйзамы. Шайлоо мыйзамында 2011 жылы кабыл алган мыйзамда убактылуу өкмөтү ошондо жана биздин бүгүнкү биздин темабыз коррупция болуп атпайбы? Ошо коррупцияны мыйзамдаштырып койушкан. Кантип? Мисалы үчүн баягы тиги партиялык тизме түзүлөт, ошону акча менен деп. Мына анан тиги баягы тиги күрөө коюп коюшкан, фонд коюп коюшкан, тияка мына бүт баардыгын мыйзамдаштырган. Мына азыркы биздин такылдап кээде акылды үйрөтүп атпайбы бизгечи? Тиги атасыбыз, энесибиз конституцияны депчи, мына ошолор мыйзамдаштырышкан. Анан ошону бетке айтыш керек. Ошого баягы тиги чара колдонуш керек. А кандай чарасы? Мисалы үчүн бизде укуктук эле жоопкерчилик эмес, саясий жоопкерчилик деген да бар. Мына саясий жоопкерчилик баш мыйзамга кириш керек. Укуктук азыр укуктук саясий жоопкерчилик кириш керек да, ошо боюнча саясий жоопкерчиликке тартыш керек. Иллюстрация. Үчүнчү маселе, азыркы мына могу биз жигиттерибизди көтөргөн маселе айтып атпайбызбы? Биз буларга жардам беришибиз керек. Кантип? Жөнүндө отуруп алып эле сыйындап анан тигинтип анан сен ката кетирдиң, тигиндей мындай алып койдуң, чайыңды шуркуратып иштиң деген кереги жок. Чындыгында мына биз өзүбүз карап туруп, мына сиз азыр Алмаз мырза көтөрүп кетти, Армениянын опытын айтып атат да. Мисалы үчүн Армения 16 апрелде алышкан бул мыйзамды. Ошондо эмне деп жазган? Мисалы үчүн 91 жылдан бери мамлекеттик саясий кызматта жүргөндөрдүн бүт баарысын текшериш керек деген. Бүт баардыгын. Мына эгерде жанагы незаконный обогащение бар, мисалы үчүн ошол убакта мисалы үчүн менин байлыгым ашып кетсе, мен ошону тиги далилдей албай койсом, булактарын. Демек мен коррупционермин. Демек бул жана иллюстрация. Иллюстрация. Ошону мына армияндар коркпой ушинтип алып коюшту. Мына биздин Украин туугандар, алар өзүнчө мыйзам алган жок. Алар боюса граждандык кодекске ар кайсы жерге киргизип, буларды ошондой чара колдонот. А бизде болсо уктап жатабыз. Жанагы уголу кылмыш кодексиндеги 200 статья, 5-6 статьябыз иштебейт. Иштесе тиги өзүнүн атаандаштарына каршы иштеп атпайбы? Ошон үчүн мен тиги эң өкүнүчтүүсү ушундайда Бекбосун мырза айткан жанагы мыйзамды биз 5 жыл мурун, 10 жыл мурун кабыл алганбыз да. Жанагы незаконный обогащение дегенди 10 жыл мурун кабыл алган. ошон Анан эмне үчүн иштебейт? Эмне үчүн колдонбойт?
Мен үчүн мисалы Эмне үчүн себебин эмнеден көрөсүз сиз? Мен үчүн мисалы бул табышмак колдонуш керек. Жок, бул жерде мыйзамдардын ар кандай болот да. Мисалы үчүн жанагы биздин баш мыйзамдын 6-кодексинде бар, тиги мыйзам артты карай иштебейт дегенчи. Мына ушу бул өзү мыйзамдын өзүнүн принципи да. Артты карай иштебейт, презумпция невиновности деп коет, срок давности деп коет. Мына ушундай коррупция ошону срок давности жок дебедик. жок, ошону Жакшы жол болуш керек. Бул балдардын мындай демилге кылып чыкканынын эң чоң бир жакшы эмеси, жакшы жагы да, мындай жакшы. Бир жакшы жери парламент болот. Мына чоң парламенттеги коррупция. Мына парламентте ким акчалуулар отурат, билими жоктор отурат, бир тобу билимдүүлөр да бар. Бирок эмне менен акчаң болсо парламентке барасың. Акчаң болсо бара албайсың. А бул балдардын таптаза балдар, эчтеке жок. Булар азыр элдин көз карашын алып парламентке келип жатат, туура? Ошон үчүн айтып атат. Мен ойлойм, ошон үчүн мен ойлойм азыр только бай адамдар жок дегенде партияга миллион сом күрөө беришиң керек, туура? Миллион сом азыр. Миллион бермейинче болбойсуң. А миллион сомго 5 миллион. 5 миллион азыр. Ошон үчүн бул деген бул азыр парламенттик коррупция. Мына азыр баягы Азаттыктан передача болду, төртөө чыкты. Азаттыктан передачанын экөөнү ошол көп иштердин баарын чак челекейди чалып жүргөндөрдү ошого катыштырып атат. Ошону талкуулап атышат да, тиги балдар талкуулап, аналар тигилерди колдоп атат кайра. Ошол чалкейди чалмакейди чалгандар, о Азамат, бул балдар аябай кыйын экен деп атат. А ким чалган, эмне кылган? Бул ошон үчүн таза эмес, парламентте таза эмес депутаттар туруп, жанагындай таза балдар келе албайт. Даже таза эмес, мына 60-тан ашкан Турсунбек акун. Мен эмне үчүн парламентке барбайм? Потому что мен партия, мен акчам жок. Сиз анан калса ошол 90-жылдардан берки коомдук саясий турмуш сиздин көз алдыңызда да, мисалы аткарасын билесиз. Бүт баарына катышпай калган эч бир иш чара болгон жок. Бирок эмне үчүн мен парламентке бара алган жокмун? Эмне үчүн менден кийинки төрөлгөн балдардын баары парламентте отурушат? Потому что алар мыйзамсыз түрдө кызмат алынан пайдаланып бүт байып алышкан, миллион сомун кошот, 100 миң долларын кошот, 200 миң доллар. Алар парламентте отурат. Зато билим жок, башка жок дегенде саясат жагынан. А бизде жаманбы жакшы канча жылдан бери какылдап келатабыз? Адам укугу, сөз эркиндиги, демократия, сөз эркиндиги. А бирок акча. Ошон үчүн бул балдардын койгон талабы акчаң болсо парламентке барасың, акчаң жок болсо барбайсың. Бул туура эмес дейт. Койгондору туура. Значит биз талкуулайлы муну, туура болмос? Талкуулайлы, бийлик талкууласын. Алар да биздин граждандар, эч качан аларды душман кылбашыбыз керек. Душман кылсак биз ал балдарды болбойт. Чоң газаттын, мен өзүмдүн фейсбугума деле жаздым. Чоң газаттын эки нерсеси. Булардын максаты жакшы, ниети жакшы. Ниети жакшы. Булар баягы Бекбосун мырза аябай жакшы айтты. Биз ар бирибиз чай ичип отуруп, кухняда отуруп сүйлөшкөндө булар ачыкка чыгарып салды. Бул жерден эч эме жок. Маселе жанагы айтып аткан жолдорунда. 10 миң кишини алып барып, нотариусту кошо алып барып деген эми кичине эмоцияга берилип кетип атышат. Мен дагы нерсе пост жаздым эле. Ар бир мындай чоң кыймыл биринчи эмоциядан башталат. Анан кийин акырындап, анан кийин укуктук, анан баягы чаңы немеси түшөт. Анан жакшы жолго түшөт. Мен ошону каалар элем. Бир нерсе бар да, мына бүгүнкү күндө биз ошо 90-жылдардагы мыйзамсыз менчиктештирилгендерден маселе козголуп, андан бери көп нерсе айтылып атпайбы? Демек, кандай кылып, кантип жеген күндө дагы, кантип коррупцияга аралашкан күндө дагы кайсы бир күнү аны кайра кайтаруу күнү келе тургандыгын ушул азыркы окуялар көрсөтүп атат да, мисалы. Азыркы окуялар бир нерсени көрсөтүп атат. Азыр жанагы кодекстердин, мына Бекбосун мырза юрист жакшы билет бизге караганда. Жанагы ким жазса дагы регистрация кылганы сонун. Регистрация кылынды, бүттү. Бул сонун нерсе. Эч ким жашыра албайт. Муну эми любой регистрация болгон нерсе текшериш керек. Азыр жанагы дагы бир 10 чакты фамилияны айтып атат. Барын текшериш керек. Текшергенден алар коркпойбуз деп атпайбы? Алды. Коркпосо ал дагы жакшы. Сонун. То есть мындай да, мамлекет, өкмөт, укук коргоо органдары, сот системасы эмне үчүн түзүлөт? Ушундай карын катнаш бири-бирин түшүнбөй калганда, кайын айтыш болгондо, бири-биринен нааразы болгондо алар мушташпаш керек. Бири-бирине бычак көтөрүп алып же кекти көтөрүп атышпаш керек. Алар сотко барыш керек. Укук коргоо органы вот ушул система иштеш керек. Текшерип койсо эмне болот анда? Текшерсин. Бир депутат айтат, жок деги текшергенге мен каршымын дейт. Жок, андай ойлонойм, бул туура эмес. Ал каршы болсоң да, анда шек жаратып атпайбы каршы болсо? Каршы эмес, наоборот текшериле дебейби? Бирок ошо текшерген кишилерге дагы ишенич болбой атпайбы? Эми ал бирок текшер. Ал жанагы сиз айткан Бекбосун мырза, системалык өзгөрүү керек деген нерсе ошол да. Дагы бир нерсе бар да. Эми бул жерде жанагы сыймыктын бир сөзүн кармап атышат да, мисалы үчүн 10 миң киши менен барып коебуз депчи. Ошол сөз оозунан чыгып кетти, бирок ошого үлгү берген биздин мурунку буундар да. Мына 2005-жылы эмне болдук? 2010-жылы эмне болдук?
Даже убактылуу өкмөт эмне болду, ортодон балдардын өмүрү кыйылды, чынбы, ошон үчүн баягы эң биринчи бул мыйзам чысып атат дегенден мурун өздөрүн карашса да. Ошон үчүн жанагы бул баягы тиги саясий маданият деген бар да. Бизде саясий маданият бул кулачный муштун маданият болуп калганда, акчанын маданият болуп калган, капчыктын маданият болуп калган. Мына баягы азыр айтып атат менин коллегаларым, мисалы үчүн кимдин акчасы болсо, оозу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсү болуп калды да. Мына ушуга жеткизип коюшкан, ошон үчүн туура түшүнүш керек. 90-жылдары күнөөлөп атпайбы 90-жылдары Акаев менен иштешкендерди. 90-жылдары КДКда жүргөндөр да аябай байган. Билем, алмаз билет. Жалаң мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Жок, мыйзамдуу байган, мыйзамдуу жалаң кредиттерди алган. Миллион алар самолетке бир самолет жалдап ошко учуп калышкан. Эки эле киши самолет менен ошко барып кайрып калышкан. Анткени Демек анда КДКнын арасында дагы коррупционерлер болгон КДКнын экен. лидерлери да болгон ошол кезде. Ошо грант алышкан. Биз анда жаш элек. Ал кезде алар 50 Сиз аралашпай калдыңыз. Эми ал кезде мен аралашайын оюм жок, аралашпайт эле болчумун. Просто ошондой, ошон үчүн бул жерде жалгыз эле бир адамды эмес керек. Эгер казатып берсе, далайы сууруп чыгат. Негизи эле биз укуктук коомдо демократиялык мамлекетте жашап атабыз дегенди моюнга алсак, анда сотко барып териштирүүдөн качпаш керек. Эч ким качпаш керек да. Бул демократиялык укуктук мамлекеттин бир критерийинин бири. Карылдыбы? Сотат. Бирок ошол коом бийликтин өкүлдөрү ошол жанагы ким текшерип атат. Соттор ким, прокурор ким дегендердин баарын көзөмөлдөп туруш керек. Өзгөчө коом текшерип туруш керек. Жерде демократия жөнүндө сөз болуп калбадыбы, Мисалы үчүн көпчүлүгүбүз демократияны сөз эркиндиги менен алмаштырабыз да. Сөз демократия болуп кетти, тигини айтып атабыз, муну айтып атабыз депчи. Сөз эркиндиги, дин эркиндиги, мына ушуларды демократия деп атабыз. Жок, чыныгы демократия экономикада болуш керек. Экономикада болуш керек. Мисалы үчүн экономикага эл ээ болуш керек. Ар кимдин өзүнүн бардыгы баягы тең бирдей укукта менчикке ээ болуш керек. Ошол убакта демократия болот. Жанагы баягы сөз эркиндиги, көчөгө чыгып кыйкырган, митингге чыккан бул демократиянын бир эле белгиси. Мына биз ушуну эстеп калышыбыз керек дагы. Ал эми азыр Кыргызстанда мына карабайсыңар, мына эң биринчи мындан 30 жыл мурун эң биринчи булар приватташтырып байлыкты алышты. Анан бийликке келишти. Эми бийликти мисалы үчүн атасы жогорку кеңеште, баласы көркү кеңеште, небереси айыл кеңеште отурат да. Мындай образ айткандачы. Мына булар эми беришпейт. Анткени бул байлыктын өзүнүн ушундай эмеси бар да, тиги касиети бар. Жаратылышы бар да. Ошон үчүн баягы рахмат. Анткени байлыкты көбөйтүш керек, аны сакташ керек да. Аны сакташ үчүн, көбөйтүш үчүн эмне керек? Сакташ үчүн бийлик керек, көбөйтүш үчүн коррупция керек. Мен акырында айтарым, кааларым биринчи радио ушундай түрдүү талкууларды. Азыр дагы убактыбыз бар дагы. Азыр Жамин агайды угалы. Жамин агай саламат. Угуп жатасызбы? Мына жогоруда абдан кызыктуу талкуу болду да, анан жогорку кеңештин сапатынан дагы көп нерсе көз каранды болоору жөнүндө сиздин аксакалдык сөзүңүз кандай? Чын эле мисалы ошол ишин билген, потенциалы жогору депутаттарды шайлоо бул шайлоочуларыбыздан да көз каранды да. Сөзсүз мына жакында келген атат шайлоошондо биздин элибиз мына баардыгын анализдеп көрүп туруп эң татыктуу кишилерди шайлоого милдеттүү да, жана конституциялык укугунан пайдаланып. Анан талабы мен жана кошпоюн бир эле балким катуу чыкса дагы. Бул Кыргызда бир кеп бар, карга карганын көзүн чукпайт деген. Айтыңызчы, коррупционерлер коррупция менен күрөшө алабы? Эч убакта. Кимдер коррупциялык органдарды мен эмес, жана социалдык жүзөдөн аныктап койбодубу? Бул ички иштер министри, бул Филиппол, бул сот системасы, прокуратура, жана башка уюмдар деп айтып койбоду. Эмне үчүн эгерде ошол жерде таза эмес, коррупционер башкарып атса, бизде коррупцияда жыйынтык болбойт да. Демек жанакы мен айтып аткан Саакашвили ошол коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик ишканаларды тазалаш керек да. Ошонун башынан баштап орунбасам баарыгын бир таптаза кишилер менен алмаштырып атат да. Кыргызстанда толуп атат жаштар. Эмне үчүн ошого биз эркин жете албайт? Кыскасы жүрүп отуруп коррупция менен күрөшүү кадр саясатына такалып атат. Жетекчиликтен эмес, жалпы коомдун милдети. Бирок жалпы коом киришsin биздин бийлик ошо коомчулуктун тилин угуп туруш керек, ошонун кеңешип туруш керек. Ошол жерде чогуу бул жети башты желмоос менен күрөшсөк, анда биздин алдыбызда келечек бар деп айтсам мен жаңылышпайм. Рахмат сизге. Жана жогоруда программанын башында да ошо кадр маселесине байланыш башталды эле. Мына дагы аягында ошо кульминациясы кадр маселесине келип жетти да. Мен буга толук макул эмесмин. Мисалы үчүн биз алмаштырып атпайбыз президенттерди, тиги качып кетти, бул качып кетти, тигини отургузуп койдук, муну кылып койдук. Бирок оңолгон жокпуз да. Демек, кептин баарысы адамда эмес.
Кептин баарысы жободо, эрежеде. Эгерде биз мыйзамдарды, баш мыйзамды баш кылып туруп, ар бир кадр өзүнүн иштеген жеринде жооп берет деген. Анан ошо жооп берет турган механизмди көрсөткөн. Мисалы үчүн мына бижакта бүгүн айтылбай калды, эмнегедир айтылбай калды, мына элдик курултай маселеси көтөрүлүп атпайбы? Ошол сыяктуу механизмди киргизсек, мисалы үчүн коррупционер барып дагы түз иштейт. А эгерде ошондой механизмди киргизбесек, мисалы үчүн Аскар Акаевичке окшогон академикти барып бузулат. Академиктерди барып бузулат. Ошон үчүн эң биринчи биз мыйзамдарды иштеп чыгышыбыз керек. Жобосун иштеп чыгышыбыз керек. Бул жерде жалгыз эле мыйзамга эмес, мен жана башында айтпадымбы? Бир жерде айтпадымбы? Тиги мисалы үчүн биздин ата бабалар адеп ахлак боюнча. Мисалы үчүн мына туура бийде тууган жок деп айткан кыргызча. Тууганды бийде ыйман жок деген. Мына бүт сот системасын ушу менен коюшкан. Анада бир кошумча да жана чыгып аткан. Ошон үчүн келечектеги биз баягы баш мыйзамды өзгөртөбүз, мыйзамдарды өзгөртөбүз. Биз каалайбыз, ошого барабыз. Ошондо ушу ушу принциптерди эске алып койсок да. Мен жанагы биринчи эле сунушум, жанагы биздин патриот жигиттерге чыгып атпайбы ошо. Ошо жигиттер эч качан жолугушуудан качпаш керек. Чакырган жерге барыш керек. Аргументтерди коюш керек, сүйлөш керек. Мына талкуулаш керек. Талкуулагандан качпаш керек. Эгер талкуулагандан качса анда өзүлөрү жашырган болот да, туура. Антпеш керек. Наоборот, коюп аргументтерди, биз да көрүп алып балдарга айтабыз. Бул жигиттер туура экен, аргументтер күчтүү экен, далилдери бар экен. Анан отуруп алып соцсеттерден чыгып калып сүйлөп эле анан жолугушка барбаса, анда биз ойлоп калабыз да, бул балдар эмнеге качып атат? Мисалы жана кээ бир коррупционер чыгып сүйлөгөндөн коркушат. Антип сүйлөй албайт да. Аргументтер жок. Ошондой ойлоп калабыз. Мен Бекбосын мырзанын эмесине мен дагы толук макул эмесин деп атпайбы? Жана кадр маселесине байланыштуу. Мен дагы Бекбосын мырзанын айтканына толук макул эмесмин. Себеби мындай да, эреже туура, система туура, конституция, мыйзам. Бирок ошону баары бир Асан, Үсөн, Петя, Айша деген бирөө аткарып атат да. Туурабы? Мына бир эле, значит, мисалды келтирейинчи. Бүгүнкү күндө өкмөттүн кадр резерви жок. Өкмөттүн. Премьер-министр бүгүн 500гө жакын кызмат адамдарын саясий кызматтагыларды дайындайт жана бошотот. 500гө жакын. Алардын ичинде зам министрлер кирет, департамент башчылары кирет, бүт акимдер кирет, замдар кирет, агентстволор. Бирок мен таң калганым, ошол өкмөттүн резерви жок. Мисалы бир жерде аким бошоду дейли. Мен мына Башкар академиясынын ректору катары мында түшүнбөйм, мисалы кантип кандай жол менен Асанды же Үсөндү тандап атышат. Жыйынтыкта эле. Түшүнүп атасыздарбы? Ошон үчүн түзүш керек ошол резервди. Ал резерв менен иштеш керек. Аларды изучать этиш керек. Аларга ким жолтоо болуп атат? Ким жолтоо болуп атат? Өкмөт. Кайра эле жанагы системалык өзгөрүү керек дегенге келип Анан эң негизи акыркы айтарым, ошо биринчи радио бүгүн жакшы жөрөлгөндө баштадыңар. Биринчи радио бул коомдук канал, туурабы? Бул деген бүткүл түрдүү күчтөрдүн сүйлөшө турган жайы, бул ордосу. Ошон үчүн мына ушундай талкуулар позициялык көз карашты адамдарда болсун. Бүт ошолор менен мындай бир отуруп түз кеңешип турсаңар, аябай жакшы. Мына ушундай талкуулар болуп турсун деп ойлойм да. Рахмат сизге. Мындан ары биринчи радиодо мына бул бүгүнкү экинчи чыгарылыш күн сайын иш күндөрү саат 4-төн 5ке чейин шак жүрүш деп аталган саясий ток-шоу программа эфирге чыгат. Биз сиздерди мындан ары дагы күтөбүз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова кандай сөз, кандай талкуу, кандай аракет болсо дагы ал өлкөнүн бүтүндүгүнө жана элдин ынтымагына мындай алып келсин деген ишеничте маекти аяктайлы. Угармандардын эсине салып коелу, биздин студияда юридика илимдеринин доктору профессор Бекбосун Бөрүбашев, коомдук ишмер Турсунбек Акун, саясат таануучу Алмазбек Акматалиев болду. Ошондой эле биздин уктурууга академик Жамин Акималиев жана саясат таануучу Кубан Абдымен түз байланыш аркылуу катышты. Сиздерге рахмат, саламатта болуңуздар. Рахмат.